36,5% түзөт экен. Эми бул жагын алганда биз келечектүү коомбуз, өнүгүш келечегибиз бар коом. Дүйнөдө билесиздер, карып бараткан коомдор бар. Айрыкча Европада тескерисинче балдар өтө аз санда түзгөн бир мамлекеттер бар. Былтыркы жылы бир Самсун шаарына барып калып, Түркиянын бир чаканын шаары деп эсептелет, бирок Бишкектен чоң экен. Мындай караганда. Үйлөр эми аябай заңгырайт, бирок адам аз. Көрсөң мындай репродукция жок мындай. Аз мындай. Бала көрбөйсүз. Аз көрүнсө да. Демек биз байлыгыбыз чоң. Бирок баланын табияты, баланы өнүктүрүү дейбиз, баланы тарбиялайбыз дейбиз. Бала ошол коомдук өнүгүшүнүн контексти менен аныкталат. Коомдун көчүрмөсү бала дегенибиз. Ушуга байланыштуу бүгүнкү бала бул жанагы улуу педагогдор жазган да бала эмес. Выгодскийлер жазган, Гоменскийлер жазган китептер. Кечеги эле биздин педагогика китептерибизди, психология китептерибизди жазган бала эмес. Биз белгилүү өлчөмдө стандарттуу түшүнүктөрдү ташып келе атабыз педагогика китептеринде. Азыркы баланын табияты таптакыр башкача. Азыркы анткени кырдаал өзгөрдү. Социалдык, демографиялык кырдаал өзгөрдү. Адамдардын пейили өзгөрдү. Мен бул китепти киришинде жазып элем. Мындай неме окаташ көбөйдү, бирок пейил тарды билесиздер, үйүбүз чоңойду, бирок үй бүлөбүз кичирейди. Коммуникацияда карасаңыздар. Чет өлкөгө барып келебиз, убактыбыз бар, бирок маңдайыбызда кошунабыз менен сүйлөшкөн убактыбыз жок.